кандай биздин айымдар күчтүү дейм. Кандай ошо айылда жүрүп, бирөөсү өрдөк бакса, бирөөсү жон гана уйларына суу берип, кыктардан, көңдөрдөн көң жасап, кышкыга дайынданып, ошондо да тарсылдап күлүп жайнап жүрүшөт деп. Мен жаңы эле жолдо келатта бир блогер келин мага видео тарткан экен, көрүп силе ыйлап алгам. Неге ыйлак болуп баратам билбейм. Мен өзү негизи көп нерсе ыйлатчу эмес, көптөн 10 жылдан бери ыйлабай жүрүп, жашым бар толуп калса керек. Анан ошол блогер айымдарыбыз аябай күчтүү экен да. Бирөө айтат, мен сүйлөгөндөн уялчу элем, өзүмдүн үнүмдү уккандан уялчу элем дейт. Ушу Анжелика эжегиме рахмат дейт. Ушундай челлендж ачып коюп, мен азыр келиндердин баарын чогултуп атпаймынбы Кыргызстанда. Чогултуп бир келиндер проектин жасайын деп атам. Буга чейин бактылуу айым болуп келсе, Тахминанын аркасы менен проект башталып атат. Бул проекттин жүзү албетте Тахмина. Мындай болсо Аллах Таала мындайына жазып койгон экен, экөөсүн тааныштыгыбыздан башка да айымдар соонун мотивация алат деп.